Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Кечээги Москвадагы окуя боюнча биздин кыргыз жаран эки кызы кээ бир соцсеттерде изделүүдө деп жазылып, кээ бир соцсеттерде табылды бул больницада экен деп жатат. Бүгүнкү ошо маегибиз ошол эки жараныбыз боюнча так маалымат алганы, Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө келип калдык. Ушул өкүлчүлүктөр ошол эки жараныбыз боюнча эмне дейт? Бүгүнкү ошо Айтназаров Жандарбек Замирбекович агабыз ошол эки жаран карындаштарыбыз боюнча маек бермекчи. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ушул үстүбүздөгү жылдын 22 мартындагы Крокус City Hall концерттик залындагы үрөй учурган каргашалуу окуядан биздин эки жараныбыз жок болуп азыр табылбай жатат. Бул бири 20 жашта, бири 24 жаштагы биздин чүрөктөй болгон кыздарыбызды азыр издөө салып издеп атабыз. Бул боюнча Россия Федерациясынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана тергөө комитетинин кызматкерлери менен биргеликте азыр ушул иш алып барып атабыз. Ушул иш боюнча бардыгы өзүнүн табылып, ушул кыздар бардыгы өзүнүн ордуна түшкөндө биз өзүнчө бир кабар беребиз ушул боюнча. Буну эмнеге биз айтып жатабыз? Акыркы 2 сутканын ичинде биздин WhatsApp группаларда ар түрдүү ар кандай жанагындай немелер кетип атат. Ушак айың сөздөр, ошону биз чекит коюп коелу. Пока ушул эки кыз азыркы учурда иштөө амалдары, издөө амалдары жүргөнүнө байланыштуу эч кандай жанагындай маалымат бере албайбыз. Бир маалымат болсо биз бардыгын элге ачык жарыяланга түздөн түз салымыбызды кошобуз. Рахмат.